Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта сиздер менен теги жана хэштегти кантип коебуз, ошону үйрөнөбүз. Каалаган элем каналыңызга киргизе турган видеону тандайсыз, дагы загрузить видеону басасыз. Если 1 минутага жетпеген видео болгон болсо, создать shorts. Жана YouTube'дагы shortстор бар го, ошондой видео киргизесиз да. Мына ортодо плюс турат, ошону бассаңыздар чыгат. Эми сиздер менен галереяга киребиз дагы. Ошо каналыбызга киргизе турган видеону тандайбыз. Мисалга мына видеону алсак, название видео коебуз. Эмне жөнүндө? Менин каналым мисалы Тока Бока боюнча да. Тока Бока игра бар го. Ошол боюнча ошону играны ойноп анан киргиземин да. А сиздер будем считать сейчас американский канал деп, Тока Бока деп англисче жазабыз. Только англисче жазышыбыз керек. Хэштегтерди дагы англисче, тегилерди дагы англисче коюшубуз керек. Эгерде видеого сиз сүйлөй турган болсоңуз, тоже только на английском. Кыргызча же болбосо орусча сүйлөсөк болбойт. Хэштегти через решетка коебуз. Решетка, например, мына чыгып калды: Кыргызстан, Бишкек, Казакстан деп, Ош деп, shorts деп чыгат. Shorts видео, new видео деп. Сиз мына тамгалардан эле терсеңиз, баштагы тамгаларынан эле терип баштасаңыз уже чыгат. Себеби мен Казакстан, Бишкек, Кыргызстан дегендерди койгом да. Ошон үчүн чыгып калды. А сиз болсо өзүңүз терип чыгышыңызга туура келет. Хэштегти 2 же 3 коебуз, андан ашык койбойбуз. А тегини болсо, тегини биз 30га жакын тегини койсок болот. Мынакей хэштегтерди коюп алдык. Эми загрузить дегенди басабыз. Уже мына загружается, белги турат. Ошол боюнча коюп бүттүк, киргизип бүттүк. Эми теги боюнча сиздин каналыңыз кайсыл, эмне жөнүндө? Ошол жөнүндө, например, Тока Бока. Мен ушул каналды тандадым. Себеби менин каналым Тока Бока. Дагы ссылканы коебуз дагы. Получить теги. Мынакей көрсөңүздөр болот. Мына Тока Бока деп турат. Ошол ссылканы эми айта турган нерсе, мисалы, мына целый Азия көрсө деле болот десеңиз, мына Азия деген бар. Ошону дагы койсоңуз болот. Хэштегти көп койсо болбойт. Бул 3 же 4 эле койсоңуз, 3-4 хэштег койсоңуз болот. А тегини болсо 30га чейин койсоңуз болот. Киребиз дагы. Ал жакта сиздер ачкан каналыңыздар бар. Өзүңүздөр ачкан каналыңыздар бар. Мисал катары алып көрсөк, мына өзүңүздөрдүн каналыңыздарга кирдиңиздер. Эң астына түшөсүздөр дагы, настройкини басып, загрузка видеого киребиз дагы. Мынакей теги деп турат. Теги дегенге басабыз дагы. Тип басып, жанагы тегини коебуз. Ошентип эле сохранитти басып коебуз. Ошону менен бүтөт. Себеби бул жерде менде башка тегилер дагы бар дагы. Ошон үчүн батпай калды. Мынакей 500 тамгадан турган гана теги койсок болот экен, а меники болсо ашып кетти. Ошон үчүн бир экөөсүн өчүрсөк болот. Менде башка тегилер дагы бар. Ошон үчүн мынакей сохранитти басасыз. Болду. Ушуну менен бүттү. Акча жагынан кыйналып, YouTube'да иштегиси келген айымдар көп экен. Мына комментарийге жазганынан байкадым, адамдар өтө эле көбү кызыгып жүрөт экен, бирок акчасы жоктугуна байланыштуу окуй албай жүргөндөр бар экен. Ошон үчүн сиздерден поддержка болсун. Ошо видеону көргөндөн кийин
астына көргөн болсоңуз плюсту басып, лайк басып койсоңуздар, себеби башка адамдар дагы көрүп ушул каналга жазылып YouTube'ду үйрөнүп алышсын. Каналды эмне боюнча ачкыңыздар келип атат? Кайсы ниша менен? Кандай нишаларды билесиздер? Кийинки кандай нишалар бар? Сиздер дайым эле YouTube'да көрүп жүргөндө видеолорду сиздер өзүңүздөр тартып киргизсеңиздер болот. Себеби мынакей. Мисал катары алып көрсөк, мына каналды көрсөңүздөр болот. Эң жөнөкөй эле колуңуздардан келет. Жасап алсаңыз болот. Же болбосо азыр башталышында бирөөгө карматып кырсаңыз болот. Тартып киргизсеңиз болот. Мындай каналдар өтө көп. Мисалга алсак, мынакей. Деле ошол каналдын башка видеосу. Внимательно карасаңыздар, карандаш менен чийилген. Ошону эле маркер менен бастырып туруп жазып койгонда. Просто монтаж кылышты үйрөнүш керек. Монтаж деле оңой эле, CapCut'ту билесиздер, Canva приложенияларын билесиздер да. Ошону Play Market'тен көчүрүп туруп эле монтаж кыласыздар. Аны дагы үйрөтөм башка сабактарда. Play Market'ке кирип детские игры деп жазсаңыздар, ар кандай оюндар чыгат. Ошол оюндарды деле кирип ойноп көрүп, кайсыл оюнду ойной аласыз. Ошол оюнду ойноп, экран запись деген приложение бар Play Market'те. Ошону алып, запись кылып киргизсеңиздер болот. Мисалы, мына говорящий кот бары, ошону деле мисалы чай ичип атат, жуунуп атат, душка кирди, чыкты деп деле видео монтаж кылып киргизсеңиз болот. У нас стрелка турат го. Бул стрелкалар, жанагы подписывайся деген эмелер болот го. Алар готовый бар. Просто эле коюп коесуздар. Копировать этип туруп эле коюп коесуздар. Ал оңой эле. Мен монтажды билбейм да, кыла албайм да дегендер үчүн. Дагы бир ниша сиздер үчүн. Мынакей, мисалы, канал ачтыңыздар дейле. Кыргызча ырлар, же болбосо жаңы ырлар десеңиздер болот. Ошентип канал ачып туруп, Ильяс Абдразаковдун вот сүрөтүнү коюп, мисалы, ырларыны көчүрүп, скачать этип, бул жака коюп киргизсеңиздер дагы болот. Биринчи фотосуна, мисалы, мынтип список кыласыздар. Музыканы коюп, например, 1 минутадан 3 минутага чейин адашып калдым деген музыка сырдаса, 3 минутадан 6 минутага чейин нар ырдайт деп сразу астына коюп жазып кетесиздер. Оңуздан кандай өнөрүңүз бар, ошону көргөзсөңүз дагы болот. Например, мына тигүү, бычуу, еще жанагы листтерден, салфеткадан жасаган жакшынакай цветочек, ошолор бар го, ошону жазсаңыз дагы болот. Play Market'тен ушул приложенияларды аласыздар. Өтө керектүү приложение сиз үчүн. На Canva, устройство для записи экрана, на CapCut табасыздар.